Үйүңүздөгү эски буюмдарды эмне үчүн сактайсыз? Сактабаңыз. Муктаждарга бериңиз, бирок сактабаңыз. Сакташ билесизби? Керек болуп калат. Эмне болду? Керек болуп калат. Үйдөгү эски буюм, бешигинен баштап кийим-кечек, ачыкча бир буюмдарды алып сактап кое берет да. Аны бир нерсеге иштетпейт, ал өзү деле билип турат, кийин иштетпешин. Кээде билесизби, кээде 10 жаңы кийим турат, бирөөсүн эле кайра кие берет, 9 жөн эле турат. Бер. Кийбейсиңби? Бер. Жебейсиңби? Бер. Айнытып, састып жокула өзүң. Демек, бул сакташ дегени туура эмес ишеним болуп калбасын. Бул эмне дегени? Сактай берем. Эмне, Кудайдын башка берерине ишенбейсиңби? Ошо эскиден көрө дагы жаңыраагын, дагы да сонунураагын беришине ишенбейсиңби? Аны сактаганыңа байланыштуу. Сактабо, андан дагы көбүрөөк жакшыраагын сура. Жакшыраагын берет. Күндөн күнгө жаңы кийимдер, жаңы технологиялар ойлоп табылып атат. Экисин тыштап кое бер, сен каалаган маалда сен ойлогон нерселер ишке ашпай калат, кийилбей калат, жейилбей калат. Айтайын дегеним, бул албетте компот варенье кылбай кой деген маселе эмес. Компот варенье кылып кышка сактап жей бер. Бирок ашыкча нерселер, мусор нерселерди үйдө сактаба. Сага ошо мусор түйүлүшү мүмкүн, бирок ал бирөөгө өтө керек нерсе да. Бирөөгө берип кой, бирөөнү бактылуу кыласың, өзүң дагы жеңилдейсиң. Кенен болот огородуң, эркин болосуң.